Ошмуда боор алмаштыруу операциясы жасалат. Ошмунун ректору Москва мамлекеттик университетинде университеттер жана келечек эл аралык форумуна катышты. Токио медициналык жана стоматологиялык университети Ошму менен биргеликте ири долбоорду ишке ашырат. Чех агротехникалык университети менен байланыштар бекемделет. Окутуучулар жождор аралык республикалык сынакка катышууда. Эфирде Ош мамлекеттик университетинин жаңылыктар топтому, аны мен Жаннат Сакарбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Ошмунун клиникасында боор алмаштыруу операцияларын жасоо пландалууда. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Ошмуга болгон иш сапары учурунда айтты. Аталган клиниканын базасында алгачкы боор алмаштыруу операциясы Түркиянын Иньони университетинин Тургут Озал атындагы клиникасынын дарыгерлери менен биргеликте жасалат. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Ошмуга болгон иш сапарынын жүрүшүндө университеттин 7 кабаттуу медициналык клиникасынын курулуш иши менен таанышты. Мына силер айттыңар, жумуштун баарын токтотуп коюп учуп келип. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Ошмуга иш сапары менен келди. Министр окуу жайдын баш имаратында ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугушуп, медициналык билим берүү, медициналык клиникалары боюнча кызматташтыктар тууралуу пикир алышты. Ошондой эле окуу жайдын санариптештирүү багытындагы жасалган иш-аракеттер тууралуу маалымат алды. Мисалы, курстан курска көчүрүү деген нерселер, мисалы, жылдын ортосунда жайында 35 миң студент биз курстан курска көчүрөбүз. Министр Ошмунун курулуп жаткан 7 кабаттуу медициналык клиникасынын курулуш иши менен таанышты. Договор түзүшсө, ошондо гана чечебиз да. Ошмунун Акбура кампусунда ден соолук кербени, клиниканын биохимиялык, клиникалык жана цитологиялык лабораториясы, санариптик флюорография кабинети, симуляциялык борбору менен таанышып, студенттердин лекциясына катышты. Медицина факультети, эл аралык медицина факультеттеринин окуу илимий лабораториялары, Димедиус виртуалдык клиникасы менен таанышып, профессордук окутуучулук курамы жана медициналык клиниканын кызматкерлери менен жолукту. Анда өлкөдө медицина өнүгүп жатканын, сапаттуу кадр даярдоо, клиникаларды көбөйтүү керек экендигин баса белгиледи. Мамлекеттик университеттин клиникасына келдик, көрдүк. Эмчим дегенде бул жерде да биз азыркы кезде боор алмаштыруу боюнча даярдыктар жүрүп атат. Мен өзүм как саламаттык сактоо министри болуп бүт бардыгын көрдүм, операционду көрдүм, аппаратураларды көрдүм. Бүт бардыгы бар экен, бирок 2-3 аппарат жок экен. Алардын бардыгы 10 майга чейин келе турган болуп калды. То есть мен ойлоп атам, жакын арада ушул Ош мамлекеттик университеттин клиникасында боор алмаштыруу кылабыз. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Ошмудагы таанышуусунун жыйынтыгында окуу жайдын медициналык клиникасында боор алмаштыруу операциясын жасоо чечими кабыл алынды. Айкөл Молоева, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Москвадагы Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинде университеттер жана келечек эл аралык форуму болуп өттү. Форумга Евразия мекендигиндеги эң ири жана абройлуу университеттердин бирикмеси болгон Евразия ассоциациясынын кеңешинин мүчөлөрү, Кытай Эл Республикасынын, Вьетнамдын, араб өлкөлөрүнүн университеттеринин делегациялары катышты. Аталган форумга Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков да катышып, Евразия мекендигиндеги регионалдык интеграция контекстинде жождордун эл аралык кызматташтыгы деген темада баяндама жасады. Ассоциациянын 15-чи съездинен кийин Ошму Евразиянын университеттери менен өнөктөштүгүн белгилүү деңгээлде активдештирип, билим берүүнүн жана илимий изилдөөлөрдүн сапатын жогорулатууда, эл аралык интеграцияга көмөктөшүүдө, өнөктөш университеттердин мыкты тажрыйбаларын топтоду. Ошму учурда билим берүү, илим, өндүрүш, коммерциялаштыруу инновациялык системасын ийгиликтүү ишке ашырып, илимий изилдөө иштерин шаардын, облустун жана өлкөнүн социалдык экономикалык көйгөйлөрүн чечүүгө багыттап жатат.
Бул форум биздин өлкөлөрдүн илимий жана академиялык чөйрөлөрүнүн ортосунда көпүрө куруу, бирдиктүү интеграцияланган билим берүү мейкиндигин түзүү жана Евразия өлкөлөрүнүн жогорку билим берүү системаларын бириктирүү багытында эффективдүү жана натыйжалуу платформа болуп калат, деди ректор Кудайберди Кожобеков. Форумдун алкагында Евразиялык мейкиндикте билим берүү жана университеттик илим жаатындагы кызматташтыктын актуалдуу көйгөйлөрү жана келечеги талкууланды. Мындан 35 жыл мурун Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин демилгеси менен түзүлгөн Евразиялык университеттердин ассоциациясы билим берүү жана илим тармагындагы кызматташуунун концептуалдык маселелери боюнча тажрыйба жана пикир алмашуу боюнча абройлуу жана таасирдүү эл аралык уюм болуп саналат. Бүгүнкү күндө 164 орусиялык жана чет элдик университеттер Евразиялык университеттердин ассоциациясына мүчө болуп киришкен. Ошму Токио медициналык жана стоматологиялык университети менен биргеликте спутниктик маалыматтарга жана аймактык химиялык транспорттук модельдөөнүн негизинде абанын булганышын баалоо системасын өнүктүрүү жана абанын булганышын изилдөө борборун түзүү долбоорун ишке ашырат. Долбоор тандоо этабынан өтүп, Satrepс программасына катышууга мүмкүнчүлүк алды. Долбоордун жалпы суммасы 5 миллион АКШ долларын түзөт. Satrepс программасы Япониянын алдыңкы илимин жана технологиясын өнүктүрүүгө расмий жардам көрсөтүүчү демилге болуп саналат. Бул программа Япониянын илим жана технологиялык агенттиги, Япониянын эл аралык кызматташтык агенттиги жана Япониянын медициналык изилдөөлөр жана өнүктүрүү агенттиктеринин ортосунда ишке ашырылат. Программа бир нече этаптан турган катуу тандоо критерийлерин камтыган Япониядагы эң ири илимий грант болуп саналат. Satrepс долбоору Кыргызстандын тарыхында Япония менен биргеликте ишке ашып жаткан биринчи долбоор болуп калат. Бул ийгилик эки өлкөнүн изилдөөчүлөрүнүн узак даярдыктарынын жана биргелешкен ишинин натыйжасы болду. Долбоорго ылайык Ошмуда абанын булганышын изилдөө боюнча жаңы илимий борбор түзүлөт. Япония Кыргызстан менен бирге спутниктик маалыматтардын жана машиналык окутуунун негизинде абанын булганышын баалоо системасын иштеп чыгат. Долбоордун алкагында маалыматтарды чогултуунун географиялык аймагын кеңейтүү үчүн Ош, Бишкек шаарларында жана башка региондордо атмосфералык абанын булганышын өлчөөчү приборлор сатып алынат жана орнотулат. Андан кийин атмосферанын булганышынын мониторинги иштеп жаткан улуттук системасына киргизилет. Бул үчүн Токио медициналык жана стоматологиялык университети Ошмунун кызматкерлерин окутуп берет. Буга чейин Ошмуда жана Токио медициналык жана стоматологиялык университетинде долбоордун алкагында жолугушуулар уюштурулган. Учурда абанын булганышы дүйнөдөгү бардык өлүмдөрдүн 12% шарттаган оорулардын эң олуттуу экологиялык себеби болуп саналат. Кыргызстанда 2019 жылы абанын булганышынан келип чыккан жүрөк кан тамыр ооруларынын өлүшү жалпы өлүмдөрдүн 18,6% түзгөн. 2019 жылы абанын булганышынан келип чыккан респиратордук оорулардын өлүшү жалпы өлүмдөрдүн 31,4% түзгөн. Чех агротехникалык университетинин окутуунун сапаты боюнча проректору PhD Петр Валашик Ошмунун окуу иштери боюнча проректору Нурлан Омуров менен жолугушту. Жолугушууда Erasmus+ программасы боюнча студенттердин жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүк программалары, тажрыйба алмашуулар, биргелешкен илимий долбоорлорду ишке ашыруу, университеттер ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү багытында сөз болду. Ошмун менен Чех агротехникалык университетинин ортосунда 2018 жылдын 12 мартында кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлган. Бул меморандумдун алкагында 2023 жылдын май айында аталган университеттин профессору Петр Какайсыл Ошмуга иш сапары менен келген. Ушул жылдын октябрь айында Ошмунун 2 окутуучусу Чех агротехникалык университетине барып, тажрыйба алмашып келишкен. Өзгөн районуна караштуу Курбуташ айылында Ошму тарабынан аткарылып жаткан Курбуташ токой долбоорунун алкагында 2000ден ашуун арча карагай, кайың жана жаңгак көчөттөрү отургузулду. Ага табияттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин, математика, физика, техника жана маалыматтык технологиялар институтунун жана өзгөн эл аралык медициналык колледждинин студенттери катышты. Иш-чара Кыргыз Республикасындагы жашылдандыруу жана токойлорду кеңейтүү долбоорунун алкагында өткөрүлдү. Учурда биз Өзгөн районунун Курбуташ айылында турабыз. Буга чейин эскерте кетсек, 2017 жылы дал ушул аймакта жер көчкү катталган. Азыркы учурда дал ушул жерге
токой түптөө жана токой аянтчаларын кеңейтүү максатта эл аралык уюмдардын мындан сырткары ушул айыл өкмөттүн катышуусунда ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин студенттеринин катышуусунда жаш көчөттөр отургузулууда. Ош мамлекеттик университети бир гана билим берүү тармагында гана эмес, аймакты жана табиатты жашылдандырууда жана көркөндүрүүдө өз салымын кошуп келет. Жок, шерде токтот, буяка кетпейт. Айба, мынаны кайкайгыз? Табиаттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин, математика, физика, техника жана маалыматтык технологиялар институтунун жана өзгөн эл аралык медициналык колледжинин студенттери арча, карагай, мөмө берүүчү жана ийнелүү көчөттөрдү отургузушту. Биз ушу көчөттөр отургузуп, бул көчөттөр өскөндөн кийин тамырлары бул жерлерди кармап, ошол көчкү жүрүүнүн алдын алат. Экинчи себебинен бул мөмө берет. Бул мөмө бергенде адамдар келип ушул мөмөнү алышат. Мөмөн бул бизге керек. Ал эми дагы бир себеби бизди таза абаны камсыздап турат. Бизде азыркы аба климат бузулгандыктан бизге эң керектүү эле ушул нерсе болуп эсептелет. Биз университетте бир гана окуу менен алектенбестен ушундай долбоорлорго катышып, табият менен дагы мындай татуу мамилеге болгондо жардам берип, көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип жатышат. Бул демилге Ошмунун комплекстүү Курбуташ тоо токой питомниги бизнес инкубаторун уюштуруу долбоорунун негизинде Юсайт Агахан фонду жана Жалпакташ айыл өкмөтү тарабынан аткарылууда. Токой отургузуу акциясын колдоо иретинде студенттердин талаа шартындагы практикалык сабактарын пайдалуу иштер менен айкалыштырып өткөрүү максатында уюштурулду. Биз ушул идеяларды, мына илимий негизделген идея, эл аралык уюмдардын жардамы менен бүтүндөй аймактарга таркатсак деген ойда. Себеби дегенде Кыргызстанда бүгүн мына климаттын өзгөрүүсү, экологиялык жанагы жер көчкөн жерлер аябай көп. Мына ошол аймактарда баягы биз керексиз жер деп таштап атпастан кайра калыбына келтирип, керек болсо пайдалуу бир категориядагы жерлерге айландырсак деген идеянын үстүндө ушул иштеп атабыз. Кыргызстанда 2022 жылы тоо экосистемаларын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп кабыл алынып, анын алкагында Жашыл мурас улуттук иш-чарасы 5 жылга узартылган. Жарлыкка ылайык ушул жылы Ош мамлекеттик университети Ош шаарында жана Акбура кампусунда ак чечек жана ак кайын көчөттөрүн отургузган. Мына быйылкы жылы дагы биздин Ош мамлекеттик университетинен 80ден ашуун студент келди. Азыр кол кабыш кылып мына көчөттөрдү отургузуп атабыз. Келечекте ушул жер жашыл зонага айланып, пайдалуу түшүм берүүчү бир бакка айланса, ушул жердеги эл Курбуташ айылынын эли да колдо пайдаланат. Ушул жерде иштешет, түшүмдү теришет. Анан Ош мамлекеттик университетинен биргелешкен ушундай чоң долбоор болуп, токой чарбасы болуп, ушул биздин сыймыгыбыз болуп калат деп. Буга чейин Өзгөн районундагы Курбуташ айылын басып калган жер көчкүнүн ордунда Ошмунун табиаттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин кафедралары тарабынан токой чарбалык жана биорекультивациялык илимий изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Мына ал эмне? Чоңураак, чоңураак. Жыйынтыгында Курбуташ токой илимий өндүрүштүк долбоор иштелип чыгып, 6 жыл аралыгында бул жерде 100 гектар жер аянты тосмого алынып, учурда 70 гектар жакын жерге түрдүү дарактар менен бадалдардын көчөттөрү отургузулуп, өстүрүлүп жатат. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Бир кайын, бир карагай кете берет. Окутуучулар Жождор аралык республикалык сынакка катышууда. Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдарда мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасын ишке ашыруунун алкагында мамлекеттик тилди окутуунун заманбап методдору аттуу республикалык сынак өттү. Сынак мамлекеттик тилди, эне тили, экинчи тили жана чет тили катары окуткан окутуучулар арасында 3 баскычта өткөрүлдү. Кененирээк кийинки материалда. Көздүн жосталган таш жөнүндө кийинки башка ойдойт. Себеби олар ачкөз болгондуктан адамдар бай болот ошол. Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдарда мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын ишке ашыруунун алкагында мамлекеттик тилди окутуунун заманбап методдору аттуу республикалык сынак өттү. Бул конкурска Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин 3 окутуучусу катышты. Алар видео байланыш аркылуу кыргыз тилиндеги чечендик кеп, фразеологизмдер жана макалдар боюнча ачык саат өткөрүштү. Биз бүгүн эне тилди мамлекеттик тил катары окутуу максатында биз бүгүн ачык сабак аралыктан өтүп бердик. Себеби жерлер, региондор аралыктан өтүү
аралыктан өтсө болот деген жободо көрсөтүлгөн да. Алгач бул жобо менен тааныштыгып, анан ушул конкурска катышууну чечтик. Бул конкурста мен сабагымдын темасы чечендик өнөр, фразологизмдерди кепке кошуп сүйлөө болду. Катышуучуларды атайын түзүлгөн кыргыз тил илими боюнча окумуштуулар жана профессорлор баалады. Сынак мамлекеттик тилди, эне тили, экинчи тил жана чет тили катары окуткан окутуучулар арасында 3 баскычта өткөрүлдү. 3 бөлүмдөн бөлүндү. Кыргыз тилин окутуудагы кыргыз тилин эне тил катары окутуу, экинчи тил катары окутуу, анан бала бакчаларда окутуу деп туруп бөлүп, атайын мамлекеттик тилди окутуудагы заманбап метод усулдарды колдонуу боюнча өтүлүп жатат. Биз Ош мамлекеттик университетинен 3 мугалим катыштык. Себеби Кыргызстан боюнча кыргыз тилин деңгээлде окутуу боюнча алгачкы самалыкты баштаган Ош мамлекеттик университети болуп эсептелинет. Сынак 2024-жылдын 21-февраль эл аралык эне тил күнүнө карата республикалык деңгээлде жарыяланып, жыйынтыгы 2024-жылдын 23-сентябрь мамлекеттик тил күнүндө чыгарылат. Жеңүүчүлөргө Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде салтанаттуу түрдө сыйлыктар тапшырылат. Сынак Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы, Билим берүү жана илим министрлиги жана Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети менен биргеликте уюштурулду. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Биз жашаган өлкөдөгү элдерден эстечи. Ошмуда стоматология, илимди жана практиканын жетишкендиктери аталышында эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Конференцияга Орусия, Казакстан, Өзбекстандын, Тажикстандын жана Кыргызстандын медициналык окуу жайларынын профессорлору, доценттери, окутуучулары жана ординаторлору, студенттери катышты. Бул тууралуу кененирээк төмөндөгү материалда. Илимий практикалык жыйында тиш дарылоо багыты боюнча жаш адистерди даярдоодо жаңы көндүмдөр тууралуу мастер-класстар өтүлдү. Ошондой эле аутизм ооруларга стоматологиялык жардамдын жеткиликтүүлүгү, ооздун гигиенасын сактоо үчүн техникалык буюмдар, кош бойлуу аялдарга стоматологиялык жардам көрсөтүү боюнча баяндамачылар тарабынан пленардык отурумдар уюштурулду. 25 жылдан бери ушу имплантология боюнча иштейм. Ошо боюнча да илимий иштерди жүргүзөм. Анан кийин азыркы заманбап цифровизация болуп атат. Бул стоматологияда көбүнчө ортопедия, стоматология боюнча, ортопедия боюнча, тиш салган боюнча, анан кийин имплантология боюнча. Ошон үчүн биз ошого жараша жанагы цифровизацияны киргиздик практикага. Бул иш-чара Ошмунун дипломдон кийинки үзгүлтүксүз медициналык билим берүү борбору жана Кыргыз Республикасынын стоматологиялык ассоциациясы тарабынан өткөрүлдү. Ага Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Орусия жана Кыргызстандын медициналык академия жана жогорку окуу жайларынын профессорлору, доценттери, ординаторлору жана студенттери катышты. Клиникалык жетекчилер, наставниктер жакындан стоматологиялык жардамды берүүдө үйрөтүү менен илим изилдөө жагында ушундай конференцияларда дагы чогуу отурушуп, баарлашып, бири-бири менен баягы көйгөйлүү маселелерин чечкенге жакшы болот деп ушундай бир площадка уюштурулду. Ошмуда стоматология боюнча илимий конференция жыл сайын уюштурулат. 2023-жылы стоматология кечи бүгүн эртең аталышында эл аралык илимий практикалык жыйын өткөн. Бул жолку конференциядан айырмаланып, былтыркы жылы тишти дарылоодогу заманбап ыкма усулдар, заманбап стоматологиялык техникаларды колдонуу жолдору боюнча баяндамалар айтылып, 2 багыт боюнча мастер-класстар өтүлгөн. Мээрим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошму жаңылыктары. Окуу жайда студенттердин илимий конференциясы өттү. Эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинде ааламдашуу доорундагы адам жана коом, заманбап кайра түзүүлөр жана өнүгүү перспективалары аталышындагы илимий практикалык сынак өттү. Конкурска Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын жана Орусиянын илим тармагына кызыккан 120га жакын жаштар катышты. Кененирээк кийинки материалда. Дайыма ушундай мектебиңиздин барган сайын мастабы чоңое берсин, ийгилик болсун, баарыңыздарга ийгилик. Эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинде ааламдашуу доорундагы адам жана коом, заманбап кайра түзүүлөр жана өнүгүү перспективалары аталышындагы илимий практикалык сынак өттү. Конкурска Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын жана Орусиянын илим тармагына кызыккан 110га жакын жаштар катышты.
Иш чарада адеп ахлактын нормалары, улутка каршы келген көрүнүштөр, үй бүлөлүк тарбия жана коомдогу кубулуштар сыяктуу көйгөйлөр айтылды. Илимий практикалык конференция жыл сайын өтөт. Бул конференциянын негизги багыты ушул түштүктөгү философиялык коом бар. Бул коомдун башында биздин ардактуу профессорубуз Эркайым Козуюна Шарипова эжеке, философия илимдеринин доктору. Бүгүнкү конференцияда 106 илимий баяндама жасалып атат. Биз азыр ушу жаштардын өздөрүнүн оюн угабыз. Анан эң негизги максаты бул илимий чөйрөнү модага айландыруу. Ушу жаштарыбыз илимге кызыктыруу, шыктандыруу, ушуну менен чоң жумушту биргеликте алып баруу. Сынак кадимки жана видео байланыш форматында өтүп, Кыргызстандын түштүк философиялык коому тарабынан уюштурулду. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Эл үмүтү стипендиясына документтерди кабыл алуу 1 майдан башталат. Билим берүү жана Элим министрлиги Кыргыз Республикасынын президентинин Эл үмүтү эл аралык стипендиясына документтерди онлайн кабыл алуу 2024 жылдын 1 майынан 30 майына чейин жүргүзүлө тургандыгын маалымдайт. Эл үмүтү стипендиясынын максаты Кыргыз Республикасынын таланттуу жаштарына жогорку окуу жайларынын QS World University Rankings Times Higher Education топ 100 дүйнөлүк рейтингине кирген чет өлкөлүк окуу жайларында билим берүү программаларында магистр жана PhD доктору деңгээлинде билим алуусуна көмөк көрсөтүү. Эл үмүтү стипендиясына жыл сайын 50 орун бөлүнөт. Анын ичинен техникалык жана инженердик багыттар боюнча магистрлерди даярдоого 20 стипендия, экономикалык багыттар боюнча магистрлерди даярдоого 10 стипендия, социалдык гуманитардык багыттар боюнча магистрлерди даярдоого 10 стипендия, философия доктору PhD программалары боюнча окутуу үчүн 10 стипендия. Эл үмүтү стипендиясына конкурска катышуу үчүн Кыргыз Республикасынын магистратурада окууга 40 жашка чейинки, PhD докторантурага окууга 45 жашка чейинки жарандарына уруксат берилет. Талапкерлер конкурска катышуу толук маалыматты EduCheckit, GovCheckit, KG Announcements 373 сайтынан алса болот. Жождор аралык кечи футбол боюнча ректордун кубогу өттү. Турнирде өлкө боюнча жогорку окуу жайлардан келген 40 жашка чейинки жана 40 жаштан жогорку профессордук окутуучулук курам жана кызматкерлерден түзүлгөн командалар катышты. Мелдештин башында ОШМунун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган ректорат жамааты жана окуу жайдын факультеттеринин декандарынан түзүлгөн командалар жолдоштук мелдеш өткөрүштү. Бул боюнча кененирээк алдыда сөз болот. Мелдештин башында ОШМунун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган ректорат жамааты жана окуу жайдын факультеттеринин декандарынан түзүлгөн командалар жолдоштук мелдеш өткөрүштү. Жалпы эле университет ошол акыркы жылдары биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү жалпы эле университетти ошол спорт аркылуу жарнамалап, спорт аркылуу биз бир гана билим берүү, илим өндүрүш менен алектенбестен, анан сырткары биз мыкты спортко кызыккан жаштарды дагы өзүбүзгө тартабыз. Ошондой спорттун түрлөрү аркылуу республикалык, эл аралык деңгээлдерге чыгып, университетти ошол аркылуу дагы рекламалайбыз деген максатта ушундай аракеттерди жасап атабыз. Жолдоштук оюндун жыйынтыгында ректорат 4-1 эсебинде декандар командасын утту. Чындыгында ректоратта күчтүү, алардын ичинде сборныйда ойногон балдар бар. Биздин арабызда деле балдар ойношту жакшы. 45-40 жаштан өтүп калган, в основном декандардын жүгүргөнү, ректордун өзүнүн жүгүргөнүн көрдүңүздөр. Чындыгында өтө мелдеш кызык болду. Биз утулуп калдык. Биз бирок капа болгон жокпуз. Өтө маанайыбыз жакшы. Себеби бүгүн өзү майрам болуп атат. Биздин ОШМуда чоң майрам. Бул 85 жыл. Турнирде өлкө боюнча жогорку окуу жайлардан келген 40 жашка чейинки жана 40 жаштан жогорку профессордук окутуучулук курам жана кызматкерлерден түзүлгөн командалар катышты. Азыр биздин командабыздын даярдыгы аябай күчтүү, жакшы маанайда келдик. Биз команда 2 команда койду. Жакшы. Азыр биринчи оюн жеңилип, экинчи оюн жеңилип калды. Эми бул топ экен. Тоголок топ дейди, күчтүү да жеңсин деп. Эмне дерди экен. Азыр мына ачылышы болду. Жакшы
Şu университетте endi flagman bo'ladi Qirg'iziston universiteti vuzlar arasida. Şu universitetga ийгилик tileymiz. Мелдеш Ош мамлекеттик университетинин, Ош технологиялык университетинин жана Салижан Шарипов атындагы мектеп гимназиясынын спорттук аянтчаларында болду. Oyunun жүрүшү жакшы, аябай жакшы. Биринчи oyun азыркы биздин команда менен бираз биринчи oyunга бираз кыйынчылык болуп атат, oyunга түшүү темпе. Кудай буйрса аз болсо да даярдык көрдүк. Каршылашыбыз Ош технологиялык университети бул деген бир өзүнчө бир чоң вуз. Ошол вузга биз бир 2-3 факультеттин агайлары команда курап чыктык. Ошол буйрса жеңебиз деп ниет кылып атабыз, жакшы баары. Кичи футболдун жүрүшүндө оюнчулар Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык юбилейи менен куттукташты. Ош мамлекеттик университети Кыргызстандагы гана эмес, Орто Азиядагы белгилүү жогорку окуу жайларынын бири. Бүгүнкү күндө ошол өзүнүн даярдап жаткан адистери менен биргеликте анда иштеп жаткан коллегалар менен биргеликте Ош мамлекеттик университети сыймыктанып, келечекке карай алдыга жол ачканга чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Кичи футбол боюнча турнирдин жыйынтыгында 40 жаштан жогорку командалар ортосунда биринчи орунду Ош мамлекеттик университетинин командасы, экинчи орунду Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин командасы, ал эми үчүнчү орунду Ош технологиялык университетинин командасы жеңди. Ал эми 40 жашка чейинки командалар арасындагы мелдеште биринчи орунду Ош мамлекеттик университетинин командасы, экинчи орунду Жалал-Абад мамлекеттик университетинин командасы, ал эми үчүнчү орунду Ош мамлекеттик университетинин математика, физика, техника жана маалыматтык технологиялар институтунун командасы ээледи. Жеңүүчүлөргө ректордун кубогу, дипломдор жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ошмунун 85 жылдык мааракесине карата медицина факультетинин жалпы клиникалык биохимия жана патофизиология кафедрасы тарабынан мыкты биохимик 2 КВН олимпиадасы өткөрүлдү. КВН олимпиадага биохимия дисциплинасы боюнча дарылоо иши, педиатрия, стоматология, фармация багытында окуган 2-3 курстун студенттеринин арасынан 10 катышуучу тандалып алынган. Студенттер саламдашуу, биохимиялык процесстер тууралуу сахналык көрүнүш, Кахут программасынын жардамында суроолорго жооп берүү боюнча билимдерин санашты. Медицина факультетинин жалпы клиникалык биохимия жана патофизиология кафедрасы тарабынан биохимия предмети боюнча сынак болду. Оюнда медицина факультетинин кафедраларынан 5 команда атсалышты. Жалпы негизинен команда 5, буларда азыр МПД адистиги, медико-профилактикалык иш, анан лечебный делодон 2 команда, фармациядан и педиатриядан. Негизги максатыбыз эле ошол предметти түшүнүүгө, предметтин зарылдыгын анан студенттерге кызыктыруу максатында жасадык. Шайыр тапкычтар 3 баскычта мелдешти. Биринчи турда саламдашуу жана видеоролик аркылуу үй тапшырмаларын көрсөтүштү. Смотри, Пазылова, учитывая твои обстоятельства, я поставлю тебе зачетку за просто так. Экинчи этапта медицина тармагындагы биохимиянын орду, химиялык заттар жана генетика боюнча сахналык көрүнүш уюштурулду. Дос, мен кече Жомартага барып гликолизди тапшырган элем. Ошого кечигип калдым кичине. Ал эми үчүнчү турда квиз оюну болду. Мында аталган предмет боюнча катышуучулар логикалык суроолорго жооп беришти. 4 команда ответили. Студенттердин аткарган номерлерин жана тапшырмаларын структура жетекчилери жана кафедра башчыларынан турган калыстар баалады. Оюндун жыйынтыгында 3-чү орунду педиатрия кафедрасы, 2-чи орунду дарылоо иши адистигинин 2-чи командасы жана медициналык профилактика иши адистиги утту. Негизи бул КВНге биз 2 жума даярданганбыз. Мындан башка дагы КВНдер, ар кандай уюштуруучулар бизге уюштуруп беришет. Биз аларды аткарып, буга убакыт бөлдүк. Экинчи орун алган эче күндө жакшы сөздөр бар эмеспи? Өмүр шамын өйдөлөтүп кармагын, ар бир күндү эл журттун арнагын, эстен кеткес асыл эмгек жасасаң, ошол болот өлбөс болуп калганың деген сөздөр бар бизде. Андыктан биз ар бир күнүбүздү жокко кетирбестен ушундай пайдалуу иштерге өзүбүз өнүгүү жолуна иштетебиз. Биринчи орунду дарылоо иши адистигинин Шайыр тапкычтары жеңди. Ал эми гран-прини фармация адистигинин студенттери ээледи.
бүгін шындап айтсақ справедливо адилеттүүлүк болду. Адилеттүүлүк менен калыстар тобу тандады жеңүүчүлөрдү. Рахмат чын жүрөктөн. Анда эмесе Командаларга ошмунун атынан кубок, грамота, медаль жана ар бир катышуучуга сертификаттар берилди. Мындан сырткары алдыңкы орундарды алгандарга акчалай сыйлыктар жана кызыктыруучу белектер тапшырылды. Сыйлыктарды ошмунун кесиптик бирлиги жана шаардык жеке клиникалары каржылады. Биздин кызматкерлер, ал эми калганыңыздарды дагы сөзсүз түрдө колдойбуз. Рахмат баарыңыздарга. Буга чейин медицина факультетинде мыкты биохимик 1 аталышында шайыр тапкычтардын клубу өткөн. Ал КВНде да гран-прини фармация адистигинин студенттери камсыздаган. Биздин команданын буга дейери да педиатрдан 1-чи орунду алган. Биз команда менен иштейбиз. Булар 2-чи жолу 1-чи гран-при алып атат. Мен булар менен сыймыктанам. Бунун максаты билим берүүдөгү өзгөчө билимдерин тастыктап, өзүнүн алып баруусун, чыгармачылыктарын көрсөтө алышат жана өсүшөт. Ошму менен сыймыктанабыз. КВН медицина факультетинде жыл сайын өтөт. Бул иш-чара Ошмунун 85 жылдык мааракесине карата уюштурулду. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Биздин жаңылыктарды Ош мамлекеттик университетинин бардык социалдык тармактарынан көрсөңүздөр болот. Кийинки эфирлерге чейин саламатташканча сак саламатта туруңуздар.